Ушу кечеден бери болуп аткан окуяларга токтолуп кетсеңиз, сиз ГКМдин башчысы катары кандай кабыл алып жатасыз? Бул жерде бизде азыр бир эле маселе каралып атат. Мына кече өзүңүздөр жакшы билгендей, Борбор шайлоо комиссиясынын сайтында жанагы болгон сбой боюнча, ал сбойдун сыртта сбой болгондугу, анын эч кандай системага тиешеси жоктугун биз айтып келе жатабыз. Жана муну биз доказывать этабыз. Ошол эме алды кечинде Ахмат Келдибеков тарабынан ошол Центр избиркомунун иштөө тартибинин схемасын туура эмес маалыматтарды жазып, өзүнчө бир схема түзүп жазып алып, коомчулукка таратып аткандыгы боюнча биз азыр чара көрүп атабыз. Себеби дегенде, бул туура эмес маалыматтар, эч кандай Центр избиркомунун схемасы Ахмат Келдибеков көрсөткөндөй иштебейт. Ал өздөрүнө тууралап, ушундай бир коомчулукка бир мындай ишенбейчүлүктү туудуруш үчүн, коомчулукка кандайдыр бир туура эмес маалымат жеткизиш үчүн аракеттер кылышкан. Ошондо биз Ахмат Келдибековду чакырып, ошо козголгон иштин негизинде ал схеманын туура эместигин жана туура система кандай иштээрин, мамлекеттик системанын мамлекеттик деңгээлде кандай корголоорун жана сакталаарын көргөзүү берип атабыз. Ошо кече Текебаевдин баягы кол салуусу Текебаевга болгон ушул Ахматбек Келдибековдун чакырылышы ГКМга бул баягы ишарат кылуу, баягы тынчыгыла деген ишарат кылуу катары кабылдашып аткандар да бар экен да. Эч кандай ишарат жок. Бул жерде баардыгы мыйзам чегинде каралып атат. Өмүрбек Шишкечке жасалган баягы эме боюнча, кылмыштуулук боюнча кылмыш иши козголгон. Ички иштер министрлиги тергеп атат. Кылмышкерлер кармалды. Жана мындан ары дагы алыш аял иши тергелет. Бүгүнкү күндө коопсуздук кандай деп ойлойсуз? Коопсуздук бир жакшы, эч кандай кооптонууга жагдай жок. Мамлекетибизде, мамлекет территориясында бардык жерлерде кооптуу эч кандай жагдай жок. Бир гана ошол чек ара тилкелеринде 3-4 күндөн бери бир аз мындай кооптонуулар пайда болуп атат. Бирок аны биз оперативдик иштер менен бүтүрүп атабыз. Мына кечинде дагы Баткен районунун Көкташ айылында Кыргыз жана тажик чек арачылары менен жергиликтүү бийлик органдарынын башчылары менен жолугуп, түнкү саат 1-де жолугушуу аяктады. Себеби ошол жерде кечинде мынтыктар атылып, адамдар кыргыз тарап бир адамды, тажик тарап бир адамды өздөрүнүн чек араларына киргизип кетишкен. Ошолордо алмаштыруу боюнча жана кооп сактоо боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Алардын эсебинен баары жакшы азырынча. Чек ара бекем, эч кандай мындай чек ара бузулган жок. Бирок кооптонуу бар. Аны биз башка моюнга алышыбыз керек. Ал эми коомдук бүгүнкү кырдаал боюнча эч кандай бир кооптоно турган кырдаал жагдай жок. Бардыгы эле жакшы. Мен ойлоймун, 1-2 күн ичинде Борбор шайлоо комиссиясы колдон эсептөө боюнча жыйынтыгын чыгарат. Кооптонууга эч кандай негиз жок. Жана 70 киши жана маршруткалар менен жүргөндөр боюнчачы, алар эмне кече Текебаевга кол салгандары, булар кооптонууга негиз жокпу? Кол салуу боюнча Текебаев кол салган эмес, Текебаев менен кимдир бирөөлөр урушуп кеткен. Ал жерде Текебаев катай келип кол салып, Текебаев кандайдыр бир каршылык көрсөткөн эмес. Текебаев менен кимдир бирөө урушуп кеткен. Ошонун азыр ички иштер министрлиги иликтеп атат. Текебаевга кол көтөргөндүгү боюнча уже бир адам кармалды. Мен ойлоймун, бардыгы мыйзам чегинде жооп тартылат.